Адистердин айтымында жүрөк кан тамыр оорулары барган сайын жашарууда. 20 жаштан баштап эле 37–40% жарандардын кан басымы жогору. Инсульт, гипертония ооруларына да жогорку кан басым себеп болууда. Бул ооруга стресс, психологиялык чыңалуу, чылым чегүү, спирт ичимдиктери жана кыймылдын аздыгы да себеп болот. Жүрөк кан тамыр ооруларынын алгачкы белгилери кантип башталат жана кантип алдын алуу керектиги боюнча бүгүн Авангард клиникасынын кардиолог дарыгерлери айтып берет. Сергек жашоо образына адамды жаштайынан үйрөтүү зарыл. Өзгөчө кеңседе отуруп иштегендер аз кыймылдашат. Андыктан жок дегенде күнүгө 44 мүнөттөй жөө басып же чуркап туруу керек. Бул зат менен кан алмашууну жакшыртып, кан тамырлардын серпилгичтигин жоготпой ийкемдүү кылып турат. Көп кыймылдаган адамдын инфаркт жана инсультка кабылуу мүмкүнчүлүгү 18–20% азаят. Авангард клиникасы боюнча биз көптөн бери чыгарылыштарды жасап келе жатабыз да. Буга чейин көз оорусу, андан кийин урология боюнча жасап келдик. Бүгүн кардиология боюнча сөз кылмакчыбыз да. Негизи айтсаңыз, Авангард клиникасын көптөгөн адамдар мактап келет да. Анан сиздерде багы жүрөк оорусу менен кабылган адамдарды кандай дарылайсыздар, аларга кандай кеңештерди бересиздер? Негизи сиздерге кайрылгандар кандай оорулар менен көбүнчө кайрылат? Бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр оорулары бир глобалдуу бир проблема болуп калат. Бул нерсе бизде экономикалык онук келип аткан Кыргызстанга эмес, бул экономика бир чоң жетишкен мамлекеттерде дагы, бул западный Европа өлкөлөрүндө дагы ошол проблема актуалдуу болуп калат. Ол деген ооруларды себеби адамдардын аракети пасайганы, тамактануу өзгөргөнү, өтө бир калориясы көп тамактарды жегендери, постоянный бир стресс дарга түшүп кичине ошол сыяктуу, анан кийин сахарный диабет оорусу көбөйгөндүгү айтып өтөм. Сахарный диабет бул жүрөк кан тамыр ооруларын пайда кылып, же болбосо олордун күчөйгөнгө алып келет. Сиздердин бул аппарат Ош шаарында жок десек болобу? Ал башка ооруканалардан айырмаланып, сиздер багы келген бейтаптарга кандай жардам бересиздер? Бул аппарат эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Современный аппаратуралар керек болуп, анан кийин анализдар тактоо үчүн керек болуп жатат. Ого бул клиникага азыр бир аппараттардан бири бул аппарат ультразвуковой диагностики дейилет. Бул аппарат ички органдарды көрүштөн тышкары жүрөк жана кан тамырлар кандай иштеп атканын дагы точно көрсөтүп берет. Бул аппараттар, ультразвук аппараттары өзү 3 түргө бөлүнөт, но в основном 2 түргө бөлүнөт. Бул орто иштей турган и эксперттик уровенде иштей турган аппараттар деп бөлүнөт. Азыркы силер көрүп турган аппарат бул Mindray DC8 деген, ол аппарат эксперттүү уровендеги аппарат деп эсептелет. Бул аппараттын айырмасы жүрөктү клапандарыны, жүрөктү оозуну иштеш процесстарыны экранда точно кылып көрсөтөт, биринчиси. Анан кийин бизде элдерде өпкө оорулары көп, өпкө ооруларында өпкө шишип, жүрөктү жабып калып, экранда чыгыш, көрүнүш, тактап көрүнүш, бул процесстер бузулат. А бул аппарат өпкөдө оору болсо дагы точно чыгарып көрсөтөт. Сиздердин клиникада иштегендердин көпчүлүгү чет өлкөдөн билим алган дарыгерлер экенин билебиз. Сиз кайсыл жактан билимиңизди өркүндөтүп келдиңиз? Чет өлкөлөрүнө бүтүп келген врачтар аябай көп. Мен өзүм дагы илимди Москва шаарында окуп алып келгем. Москвада, кафедра кардиологии Российского университета дружбы народов деген университет бар. Ол жерде руководителибиз бизде академик
Моисеев Валентин Сергеевич деген инсан болуп эле, ол ошону руководствосы менен ординатура өтүп, клинический ординатура өтүп, анан кийин кафедрадан бизге ошол очный аспирантурага бир предложение болду эле. Ошо кардиология направлениясы боюнча аспирантурадагы өтүп, 2015-жыл кандидатская диссертация жактап ошону бүтүп келдик. Авангард клиникасынын дарыгерлери жүрөк тамыры ооруган жарандардын дартын так аныктап, бейтаптын оорусун айыктырууга жардам беришет. Зухра Наманова көп убакыттан бери дем алуусун начарлап, баса албай энтигип кыйналып жүргөндүгүн айтат. Ооруканаларга кайрылып дарыланып да жүргөн, бирок натыйжа берген эмес. Авангард клиникасынын тааныштары аркылуу угуп, кайрылууга аргасыз болгон. Азыр ден соолугу жакшы экендигин айтып, кубанып дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирди. Bir ay uxlamadim uyimda. Inekim Jidalida joy bor dedi. Bir ay уктай албадым. Андан соң балам жиделиктеги бир ооруканага жаткырды. Ал жакта мени дарылашты, бирок энтиккеним калган жок. 10 күн жатып чыктым. Дарылануу жакшы натыйжа берген жок. Буттарым шишип кетти. Анан эжем дароо эле мени Авангардка бар деп жөнөттү. Эжем да бул жакта дарыланып чыккан. Авангарddагы дарыгерлер күчтүү дешти. Азыр дарыланганыма 10 күн болду. Энтиккеним калып калды. Бутумунда шишиктери кетти. Мен аябай разы болдум. Чындап эле дарыгерлер мыкты экен. Десем менен мен эжем бери өтүп чыгып кеткен. Сен уну кой, буну кой, Авангардга бар. Мен жүрөгүмө иченен кыйам, аны бала Камалдын бар. Росы жакшы бала. Көрүнгөн өзү айтып кам жок, эни түшүндүрүп айтат. Эни балам менен келдим. Деп коюз, ону астындагы суу бирдекелер жок. Дарыгер Акмал мырза бейтаптын жүрөгүн аппараттын жардамы менен кандай иштеп жаткандыгын айтып берди. Эми бул эже эмнеден улам мындай жүрөк оорусуна туш болуптур эми. Бир кандайдыр бир себептерден улам болот да? Бул жерде основной себеби азыр жүрөктө ритмин аритмия деп коет. Бул аритмиянын дагы түрлөрүнөн бул эже дагы фибрилляция предсердия деп коебуз. Ошо жүрөк тоозу бир жерине ток чыгарат, ошо ток чыгара турган жери бир тегиз эмес, азыр көрүп атасыз мына, бир тез, бир секин согуп, ошондой кылып бузулган. Ошо сыяктуу себеби ошо мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия деп коет. Бул аппараттыбызы кандай бир чоң бизге ролу бар, диагноз бир тактап атканда. Энтиккенде эки чоң группасы бар. Өпкө жактан болушу мүмкүн, жүрөк жактан болушу мүмкүн. Ошону өпкөдөн эмеспи, экөөсүнү бир дарылоо процесси эки түрдүү болот. Ошого бул аппаратыбыз бизде азыр тактап, точно аныктап берет. Бейтаптын дарыланып жатканына 10 күн болду. Алгачкы дарылоо курсу соңуна чыгып калды. Дарыгерлер калган дарылоо курсун үйүнө жазып берет. Бирок жарым жылда бир дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп туруусу керек. Эми азыр үйгө постоянно иче турган дары-дармектерди тактап жазып беришке аракет кылтабыз азыр. Анан кийин келип, бир жумада бир келип көрүшүп, кайра жүрөгүн аппаратка салып турабыз. Ошого карап дары-дармекти өзгөртүп, толуктап, же керектүү эмесини алып таштап, ошолорду тактап, анан кийин бир жолго салып алабыз. Айта турган болсок, жүрөктүн камералары 4 камерасы. 4 камерасы. Амына иштеп аткандар, кымылдап аткандар, булар жүрөктүн клапандары. Ошо кичине бир кеңейип чоңойгондун касынан эсебинен клапандардагы жабылыш функциясы кичине пасайган. Канда дагы мына бир направление боюнча өткөрүш керек да, онучу канды. А бул жерде кичине аркага дагы кайта предсердияларыбызды кайта келип аткандарын көрүп турабыз ушул аппаратта.
Тамеки тартып чылым чеккендер дени сак адамдарга салыштырмалуу инфаркт жана инсульт ооруларына тез чалдыгат. Спирт ичимдиктери да кан басымды жогорулатып, жүрөк кан тамыр оорусуна алып келет. Бул мырзада жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркап дарыгерлерге кайрылган. Жада калса буга чейин операция да болгон. Бирок чылым чегүүнү бүгүнкү күнгө чейин токтото алган эмес. Бирок ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп турат. Бейтап керектүү болгон процедура ошо стенттин канчалык деңгээлде жүрөк кан тамырларынын иштеш функциясы жакшы аткарып атат, аткарбай атат, ошону себебин билиш, азыркы болуп аткан көкүрөк жактагы оорулар ошо кан тамырдын немеси иштеп аткан функциясы канчалык деңгээлде жакшы болуп атканын текшериш максатында нагрузка жасайбыз, стрессовый нагрузка дейт, жүрөккө нагрузка беребиз. И, соответственно, нагрузка учурунда болуп аткан оорулары канчалык деңгээлде күчөйүшү мүмкүн же бул симптоматика жүрөк менен связи барбы жокпу, ушуну исключать этиш максатында нагрузка учурунда постоянно фиксация кылып аппаратта керектүү учурда нагрузканы көбөйтүп билип алышыбыз мүмкүн. Азыр көрөбүз. Ошентип Бейтаптын жүрөгүнүн согуусун текшерүү үчүн аны 10 мүнөт кыймылга койду. Дарыгер Бейтаптын жүрөк кан тамыры оорут экендигин айтты, бирок дарылоону токтотпоо керек. Ошондой эле жүрөккө зыяндуу каражаттарды азайтууну сунуштады. Кандайсыз ака азыр? Жакшы. Көкүрөк жакта оору жокпу? Оору жок, Если эгерде ошо сиз айтып аткан кече болгон оорулар пайда болуп күчөйүп аткан болсо, ошолорду айтып турасыз. Өзгөрүш жокпу азыр? Пут чарчады, мына 100гө жакын согуп атат, нагрузкадан кийинки болгон состояниясы постепенно спад болуп атат и, соответственно, баягы жүрөк өзүнө эс алыш немеси функциясын восстанавливать этип, мисалы ушу нагрузкадан кийин доставка, кислороддун доставкасы кыйын болгон учур болгондо определенный отведенияларда өзгөрүш болуп калат. И ошолорго основываться этип биз айтышыбыз мүмкүн ишемический болезнь отрицательный или положительный тест. Биздин процедурабыз азыркы жасаган положительный или отрицательный. Азыркы учурда болгон операциясы, коюлган стенд иштеп аткан функциясы жакшы, ичип аткан дары дармектери таасир берип атып, немеси толерантность к физическим нагрузкам, например, жакшы. Авангард клиникасы таңкы 8-ден кечки 5-ке чейин бейтаптарды кабыл алат. Эгер сиз жүрөк оорусу менен жабыркап жүрсөңүз, тез арада Авангард клиникасынын кардиолог дарыгерлери менен байланышыңыз. Сиздин ооруган жериңизди заманбап аппараттардын жардамы менен так аныктап, тез арада айыктырууга жардам берет. Ал үчүн сиз 0553 0092 82 номуруна байланышыңыз. Дареги Ош облусу, Кара Суу району, Нариман айыл өкмөтү. Негизи кан басымы нормасына 140-90 мм-ден төмөн болушу керек. Ооруну алдын алуу үчүн дарыгерге жылына 2 жолу кайрылып, кан басымды өлчөтүп туруу керек. Дарыгерлердин айтымында адам суткасына 7-8 саат укташы керек. Мында организм эс алат да өз калыбына келет. Уйкудан убакытты үнөмдөө да адамды оорукчан кылат.